Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат бериңиздер. Бүткүл элибизге тынччылык каалайм, мамлекетибизге өнүгүүсүн каалайм. Ошондой эле бүгүн бизде Кыргыз деңизи санаториясында эс алып жаткан конокторубузду, өзүмдүн кесиптештеримди дагы бүгүнкү жаркын майрам менен куттуктап кетем. Бүгүн биздин санаториябызда майрамдык иш-чаралар өтүп жатат. Майрамдык маанайда спорт оюндары болуп атат, концерт болуп атат. Ушунун баарын өзүбүздүн кызматкерлерибиз уюштуруп, эс алуучулар менен бирге жакшы маанайда өткөрүп жатабыз майрамды. Дагы айта кетчү нерсе, бүгүн бизден башка пансионаттар, санаторийлер баягы жайкы сезондун жабылышын майрамдап жатышса, биз болсо андай майрам өткөрбөйбүз, анткени биз жыл бою иштейбиз да, жайы кыш бою иштейбиз. Ошондуктан бүгүн жалаң гана ушу эгемендүүлүк майрамын майрамдап атабыз. Дагы айта кетчү нерсе, быйылкы жайкы туристтик сезон өтө жакшы маанайда өттү. Эч кандай мындай туура эмес иштер болгон жок. Жаратылыштын эмесине карабай, аба ырайынын сууктугуна карабай, жайдын кеч башталышына быйылкы жайкы сезон өтө жакшы маанайда өттү. Ошондой эле элдин келиши өтө көп болду да. Бул биздин санаторий боюнча. Былтыркы жылга караганда, жогору жактан койгон бизге планга караганда көп адам келди. Ошо байланыштуу финансылык жагы да жакшы болду быйыл. Планды аткардык десек, толук айта берүүгө мүмкүнчүлүк бар да бүгүнкү күндө. 8 айдын планын толук аткардык. Ашыгы менен. Биз кыргызстандыктарды жана биздин коңшу мамлекеттин жарандарын жайында гана келбестен, күз мезгилинде да, кышында да келип, өздөрүнүн ден соолуктарын чыңдап кетишин, жөн эле эс алып, көңүлүн көтөрүп кетишин чакырабыз. Биздин эшик ар дайым ачык, келип эс алып кетиңиздер.